Палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартуу мыйзамынын автору Израилдин улуттук коопсуздук кызматынын министри Бен-Гвир Итамаран 2-майда өзүнүн 50 жаш кутман курагын белгиледи. Ал белгилеп жаткан торттун үстүн карасаңар, өлүм жазасынын эмблемасы тартылып турат. Бен-Гвир Итамаран 2009-жылдары Израилде саясий жүрүшүн баштаган. Бул киши келгенден тартып израилдиктер өзүнүн жанында жеке куралын алып жүрүүгө болгон мүмкүнчүлүгү жогорулаган. Ошондой эле палестиналык туткундарга басым күчөгөн, тагыраак айтканда душка мурдагыдан азыраак кирип баштаган, кордуктарды мурдагыдан көбүрөөк көрүп башташкан, тамактар азыраак берилип баштаган, жана башка толуп тура басымдарды күчөткөн. 2019-жылдары Израилдеги гей парадтарга каршы болгон, бирок ошондон көп өтпөй эле кайра ЛГБТ булар биздин бир туугандар, эже карындаштарыбыз, ага инилерибиз болот деп позициясын өзгөрткөн. Анткени алар тараптан дагы колдоо күтсө керек деген менин жеке оюм бар. Өзүңөр байкагандай, бул киши келечеги үчүн жеке принциптерин тебелеп өтүүгө даяр экен. Башында гейлерге каршы болуп, кийин аларды колдоп, анан этегинде палестиналыктарга өлүм жазасын киргизүүгө жетишти да. Эми мен айтып келем, биздин Кыргызстан колдон келишинче нейтралдуулукту кармашыбыз керек. Ар кандай кадамдарды таштай салып, билип билбей көптөгөн иштерди жасай салып, анан биздин азыркы президентибиздин кылып жаткан бийлигине жолтоо болбойлу десем, болбой эле тиги Казакстандын бийлигине киришип атасыңар, алардын баарын сөгүп атасыңар. Палестиналыктар булар биздин бир туугандар деп тигилерге каршы болуп атасыңар. Азыркы учурда кырдаал ушундай маал, баарыбыздын ичибиздеги баягы ачуубузду сактап, жеке позициябызды колдон келишинче нейтралдуу кармап турган оң да. Анткени бүгүнкү досуң эртең душман болуп калышы мүмкүн. Ал эми душманың эртең кайра дос болуп калышы мүмкүн.